Merhaba dostlar. Ben Aynı Kotan dep. Aynılar Hokkaido'da aynılardan biri ayılına geldim. Aynı Kotan dep koydu. Bu жерде Akan деген göl var da. Oşo gölдүн жээгинде bir айыл бар экен, aynıların. Aynılar бүгүн деле жашайт экен бул жерде. Мына ошо айнылардын бурчу катары могул жерде атайын уюштуруп коюшуптур. Илгерки айнылар жашаган үйдү калтырып бул жергечи. Онун ичине кирсек көрсөк болот. Мынауреки сүрөт могу. Бул киши ошол айнылардын мындайча айтканда символикалык бети жүзү ушундай болгон деп негизи ушундай нерсе көрсөтөт да. Сакаллар өскөн, анан көздөрү чуңкурайып кирип турат кичине-кичинечи. Тосток эмес. Анан айнылардын бул жерде ушу сыйлаган жаныбарлары мореки бизде алабуга балыктын чоңу самон. Камуи деп коет могул жерде булар. Айнуда көп неме кылышат экен, сыйлашат экен. Мореки жерде бул жерде ошо тамак кылган бул соко окшойт. Кандай дейт эле буну? Коюмча күрүч-пүрүчтү талкалай турган нерсе да ум-пум кыла турган. Мореки болсо бул жакта бүт жашоодо колдонулган идиштер экен. Бул жерде кезелер да бар экен, моундай чоң-чоң. Мына чоң кесе. Могу болсо ошо баягы бизде чара деп коет го, ошо чарага окшогон эме экен да. Могулары эмне ушундай. Бул жерде могу идиш аякты ушунун ичинде сактай турбайбы, могунун ичи бүт могу чынылар турат. Жеңил экен. Бул жыгачтан эле жасалыптыр да. Монун баарычы анча-мынча мына жерлери темир аралаш экен. Могу ошо айнылардын идиштери. Бул жерде ошо могу чи экен. Илгери ушул жерде ушундай жашаган экен да. Компакттүүчү. Ошого бүгүн бул жерде айнылардын Котан деп коет. Котан деген бул айылы деген сөз да. Айнылар ушул жерде жашайт экен мореки. Чийден жааптыр. Хоккайдо суук болгон үчүн бул жерде бамбук өспөйт да. Ошого бамбук колдонулган эмес. Жыгач менен эле чий колдонулган. Негизгисичи. Мореки болсо мындайча ортодогу күл бул. Могул жерге казан асат, от жагат, анан ушу бөлмө толугу менен ысып бул жерде тамак кылат да. Буну робота деп коет жапанча айтканда. Ушу жерде отурушат да. Бул жагы бул босогос экен эми. Мондай жыгач менен чийден гана бүткөн да. Мондай курулган. Ошол айнылардын Котаны могу айнылардын ошол үйлөрү мондай кичинекей болот экен. Чий менен эле жабылган, суук, бирок мындай кар көп жааган үчүн там башлары аябай мындай чукул жасалган да, кар топтолуп калбаш үчүн. Түшкөн кар, жааган кар оңой эрип кетиш үчүнчү. Анан бул жер ошол айнылардын имарат. Мына угулуп атса керек. Оозгомузга окшош. Үндү угуп атсаңар керек. Оозгомуз жыгачкомузга окшоп мөккүри деп коет экен. Ошону ойношот экен. Сактап калышып. Айны Котан деген ушу айны айылы деген сөз да.
真心を込めて制作し販売いたしております。またお求めの商品は責任を持って地方発送もいたしております。安心してお買い Туристтер 物がで келет き бул ます жерге ので суук. どうぞご利用 Ого ください үчүн ませ。 өзгөчө кар көрбөгөн өлкөлөрдөн көбүнчө келет экен. Быйыл рекорд Кытайлар көп келип атат дейт аябай. Аларда жакында эле жаңы жыл болгон да. Ошого быйыл Кытайлар 30% көп келди деп атат жылга караганда. Кытайдын түштүк тарабы да көбүнчөчү. Хонконг, Макао тараптары келет, ошон үчүн ал жакта кар жаабайт да. Шэньчжэнь жактары, Гуаңжоу жактары келет көбүнчө. Онда эми айнуу музыкасы ойноп атат азыр. Моорекилер азыр эми ресторан, дүкөн, мейманкана болуп калган. Булардын негизи ээлери айнуулар экен. Мурда бул жөн эле айыл болгон экен да, айнуулар турганчы. Ошо убакыт өзгөрүп, ошондой болуптур, бизнес подход деп койдук го. Ошондой.